мисалы 3 налог деп, налог на прибыль, НДС, анан налог с продаж деп ошол 3 налогду төлөп жүрчүбүз. Бирок жаңы жылдан кийин, жаңы кодекстен кийин текстиль тармагында иштегендерге бул 3 налогдун ордуна 0,25% түшкөн акчадан, то есть орусча айтканда выручкадан 0,25% төлөйсүңөр взамен НДС, НСП и налог на прибыль. Бул абдан бир чоң жеңилдиктер. Мындайча эсептеп көргөндө 1 миллион сом түшсө 2,5 миң сом төлөйсүң, и бүттү. Калган налогтордон бошотулдуң. Анан дагы экинчи жеңилдиги бар, бул жумушчулардын айлыгынан биз подоходный налог, соцфонд адамдарга фиксированный бир эле сумманы төлөйбүз да. Айлык маянасы хоть 10 миң болобу, 100 миң болобу, бир адамдан ошол кайсыл аймакта жайгашса, ошол жакка тиешелүү среднемесячная зарплата, МРДга жараша бир акчаны кармап туруп эле толук. Бул где-то бир адамга шаарда 1,5 миң сом, айыл жергелеринде 1000 сом. Анан айлыгы 10 миң болобу, 100 миң болобу, же миллион болобу, демек которо беребиз. Бул абдан сонун жеңилдик. Эң чоң жеңилдик бул дагы. Бул мурун эле 2020-жылы кабыл алынган, бирок бул 2024-жылга чейин эле мөөнөтү болчу. Муну бирок азыркы жаңы кодексте 2027-ге чейин узартып беришти. Демек, мурун 3 жылга эле кабыл алынса, азыр мындан кийин дагы 5 жылга деп узартып берип коюшту. Ушул законго эле тиешелүү, эгер мурун 50 адамдан жогору, ушул жогору жумушчу кармаган цехтерге, фабрикаларга мүмкүнчүлүк берилсе, ушул закон льгота, азыр ал 50 деген порогду алым салынды. Демек, хоть 2 адам болобу, 3 адам болобу, же 100 адам болобу, бул льгота менен колдоно алышат.